1000 жылдан ашуун тарыхы бар Бурана мунарасын антропогендик жана сейсмикалык коркунучтан коргоо долбоору Америка Кошмо Штаттарынын Кыргызстандагы элчилиги тарабынан каржыланып, ага $200 000 ашуун каражат сарпталат. Бул тууралуу бүгүн Бурана мунарасын консервациялоо боюнча долбоордун ачылыш аземинде айтылды. Иш-чарага президенттин администрациясынын, министрлер кабинетинин, парламенттин, маданият министрлигинин жана ЮНЕСКОнун улуттук комиссиясынын өкүлдөрү катышты. Бүгүн мына ушундай бир кубанычтуу иш болуп турат. Биздин тарыхый дээрлик 1000 жылга жакынкы убакыттан бери сакталып келаткан тарыхый эстелигибизди коргоонун күнү болуп атат. Мына ушул күндө бизге биринчилерден болуп эгемендүүлүктү алган 30 жылыбыздын биринчилерден болуп Америка биринчи кол сунган эле. Биз аны эч убакта унутпайбыз. Биринчилерден болуп биздин демократиялык түзүлүшүбүзгө, мамлекет катары калыптанышыбызга, мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөгө дагы биринчилерден болуп Америка жардам бергенин эч убакта унутпайбыз. Биз бүгүнкү күнгө чейин дос мамлекет катары Америкадан бир топ жардамдар алганыбызды да унутпайбыз. Мына бул жолу дагы сиздер тараптан ушундай чоң жардам берип аткандыгыңыздар үчүн ыраазыбыз. Биз ушундай болгон тарыхый жерлерибизди, тарыхый моундай мурастарыбызды сактап калышта биздин партнерлор, мына Америка Кошмо Штатынын посольствосу, уважаемый господа Колтер, вам большое спасибо, что уделили именно сегодня уделяете такое большое внимание на укрепление культурных ценностей Кыргызстана. Музейдик демилгелер коомдук биримдиги борборунун директору Чолпон Турдалиеванын айтымында долбоор Кыргызстандын маданият министрлиги, эл аралык эстелик фондунун америкалык эксперттери жана борбордук Азиядан келген эксперттер менен бирге ишке ашырылат. Бул долбоор болсо аталышы Кыргызстандагы 11-кылымга таандык Бурана мунарасын антропогендик жана сейсмикалык коркунучтардан коргоо. Бул долбоор болсо 2021 жылы бир чоң бир эл аралык элчилик фонду бар. Ошого биз катышканбыз, анан конкурсунан утуп каржыга ээ болгонбуз. Эң негизги максаты Бурана мунарасына сактоо жана коргоо жана изилдөө таасирин келтирүү. Ошондуктан биз болсо биздин демилгебиз, музейлик борбор демилгеси өзүнө ушундай максат койгон. Биздин партнерлордун арасында сейсмология институту, илим академиясынан тарыхчылар, археологдор, архитектордор. Эң негизги максат ушул азыр ушул болжол менен 50 жылдын ичинде ушул чөйрөндө балким чоң бир жер титирөө болот. Ошондуктан биздин максатыбыз ушул биздин орус тилинде айткандай жемчужинабызды, биздин баалуулугубузду сактоого аракеттенишибиз керек. Бурананы консервациялоо долбоорунун алкагында анын бузулган чатыры суу өткөрбөгөн материалдар менен калыбына келтирилип, антисейсмикалык техниканын жардамы менен дубалдары жер титирөөдөн корголот. АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин убактылуу ишенимдүү өкүлү Саната Колтер Бурана мунарасы кыргыз элинин байыркы баа жеткис маданий мурасы экендигин айтып, 1000 жылдык мунаранын өмүрүн узартуу үчүн каржылык колдоо көрсөтүү чечими кабыл алынгандыгын билдирди. Саламатсыздарбы. Меня зовут Саната Колтер. Я очень рада быть здесь. Саламатсыздарбы. Бүгүн ушул Бурана мунарасынын көлөкөсүндө ушул ачылыш аземинде турабыз. Бул иш-чара Кыргызстан өкмөтү менен өнөктөштүгүбүздүн, ошондой эле эки өлкөнүн элдеринин ортосундагы достукту символдоштурган, достукту көрсөткөн бир иш-чара. 30 жылдык мамилелерибиздин дагы бир жышааны аламаты болуп турат. Биздин үмүтүбүз бул мунара Кыргыз өкмөтү менен кошо биргеликте ошол иш алып барып 1000 жыл турган, 1000 жыл туруп келди. Мындан ары дагы 1000 жыл турат деп үмүттөнөбүз. Эске салсак, АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнө жүзү боюнча тарыхый жана уникалдуу маданий мурастарды коргогон долбоорлорду каржылап келет. Ал эми Кыргызстанда буга чейин аталган департамент тарабынан өзгөн күмбөздөрүн, Жалал Абаддагы Шах Фазил күмбөзүн сактоо жана тарых музейиндеги алтын коллекциясын калыбына келтирүү долбоорлору каржыланган. Шах Фазилди коргойбуз деп долбоор бергенбиз, аны утуп алганбыз. Мен проекттин директору болгом.
Анан дагы Аида Алымова биздин ушул центрыбыздын мүчөсү Золотая коллекцияны коргоо тарых музейиндеги аны да ишке ашырдык. Үчүнчүсү болбосо 2015-2019 жылы Узген минаретин коргоо, сактоо ал да ишке ашырылды. Реализациясы 2019 жылы бүттү. Эми мынакей биздики 4-чү проект болбосо бурананы сактоо. Кыргызстанда ЮНЕСКОнун тарыхый маданий мурастарынын тизмесине кирген 4 объект бар. Алардын бирине Бурана комплекси кирет. Биз Кыргыз Республикасында ЮНЕСКонун тарыхый маданий мурастар тизмесине кирген 4 объектибиз бар. Ошол объектилердин бири 2014 жылы ЮНЕСКонун тарыхый тизмесине кирген ушул Бурана мунарасы дагы биздин сыймыгыбыз болуп эсептелинет. Ушул көз карансыздыктын 30 жылдыгын алкагында уюштуруп жаткан иш-чаралардын бир катары тарыхый маданий мурастардын боюнту коргоо, анын ичинде Бурана мунарасын антропогендик жана сейсмикалык жактан коргоо боюнча проекттин башталышы менен куттуктап кетем. Учурдан пайдаланып Америка Кошмо Штаттарынын Кыргыз Республикасындагы элчилигине жана ошол элчиликтин тарыхый маданий мурастарды сактоо боюнча фондусуна терең министрликтин атынан терең ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этесиздер. Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, элибизде ынтымакчылык болсун, биргелешкен иштерибиздин баардыгы эң мыкты жыйынтык берсин демекчимин. Бүгүнкү күнгө чейин өлкөнүн аймагында толугу менен изилденип бүтө элек 20 миңге жакын объектилер бар. Алардын бардыгы учурда коргоого жана сактоого муктаж. На территории этого города свидетельствуют находки кладов монет различного достоинства, которые были найдены здесь в разные периоды.